Ассаламу алейкум. Бүгүнкү турган грамматика А, О, же болбосо Хе жусео. Бул грамматика мындай кылып бериңиз. Кыргызча мааниси ушундай. Кылып бериңиз. Бул грамматика кимдир бирөөгө сылык түрдө өтүнүүчү же болбосо талап кылуусу болуп эсептелинет. Этишке уланат, этиш кыйынса. Бир нерсени айта кетейин достор, бул жерде эгерде этиш сөздөрдүн арасында А же О болсо, А жусеону улайбыз. Эгерде А О жок болсо, О жусео. Эгерде этиш сөзүнүн аягы хада менен аяктаса, Хе жусео болот достор. Эми карайбыз кандай улайбыз. Мисалы, биринчиси боңтуе но дрыкао. Конвертке салып берейинби? Боңту конверт но дрыкао салып берейинби? Не но жусео. Ооба салып бериңиз. Бул жерде негизги этиш нукта, бул жерде А жана О тамгасы жок, ошон үчүн О жусео уланды. Ооба салып бериңиз. Эми экинчисин карайбыз. Жо кабаңыл пожаңхэ жусео. Менин сумкамды ороп бериңиз. Жо мен кабаңыл сумкамды пожаңхэ жусео. Бул жерде негизги этиш пожаңхада. Аягы хада болгондуктан Хэ жусео уланды. Ороп бериңиз. Не алгесимнида? Макул, түшүндүм. Эми үчүнчүсүн карайбыз. И ундон хуарыл хуальбре жусео. Бул кроссовканын акчасын кайтарып бериңиз. Же болбосо возврат кылып акчасын кайтарып бериңиз деп сурап жатат. Бул жерде и бул ундон хуа кроссовканы хуальбре жусео. Бул жерде негизги этиш хуальбур хада. Чөсөңөмнида хуальбул гигани жиннасымнида. Кечиресиз. Хуальбул гигани кайтарып берүү убактысы жиннасымнида. Өтүп кетти дейт. Же суроого өтүп кетти, кайтарылбайт деп айтып жатат. Грамматика түшүнүктүү болду, кандай болгонун улайбыз. Эми диалогко өтөбүз. Бул жерде кроссовка сатып алып жаткан учуру биринчи аудиториядан угабыз. 사장님, 이 운동화 얼마예요? 55,000원이에요. 55,000원이요? 좀 비싸요. 깎아주세요. 그래요? 알았어요. 50,000원 주세요. Угуп көрдүк. Эми бул жерде карайбыз. Лян сатуучудан сурап жатат. Сажаңним, и ундонга 얼마예요? Башчы, бул кроссовка канчадан? 53,000원이에요. 55,000 вондон турат дейт. 53,000원이요? 좀 비싸요. 깎아주세요. 55,000 вонбу? 좀 бир аз кымбат. 깎아주세요. Бул жерде негизги этиш какта чүрү, басым чүрү. Бул жерде этиш сөздө А жана жаткан О. А бар бул жерде. Ошон үчүн А жусео уланды. Чүрүп бериңиз. Крео. Алассоё. 50,000 жусео. Ошондойбу? Макул. 50,000 жусео дейт. 50,000 бериңиз дейт. 50,000 вон бериңиз дейт. 5,000 чүрүп берди. Диалог түшүнүктүү болду. Эми бул жерде карайбыз. Эгерде кийим сатып алган учурда штукту кандай айтабыз? Биринчиси жоңжаң, ханбок, костюм, корейстердин улуттук кийими. Ушул сыяктуу кийимдерди сатып алган учурда боль деп айтат экенбиз. Штугун. Ханболь, туболь, себоль. 1 штук, 2 штук, 3 штук. Эми экинчисин карайбыз. Ундонга, жаңгап, яңмаль, кроссовка, перчатки, пайпак. Булар достор жуп. Ошон үчүн көлле 1 жуп, ту көлле 2 жуп, се көлле 3 жуп. Кийинкисин карайбыз. Телевизион, неңжанго, жадоңча, телевизор, холодильник, машина, ушул сыяктуу техникалык товарларды сатып алган учурда
те деп айтат экенбиз. Ханте. Эми кийинкиси адамдардын санын айтканда, өзүбүздөн кичүү болгон же өзүбүз менен тең болгон адамдардын санын айтканда сарам, оринни, хаксең, чингу. Адам, жаш бала, окуучу же досубузду айткан учурда мёң деп айтат экенбиз. Ханмёң, тумёң, семёң. Бир адам, эки адам, үч адам. Кийинкиси өзүбүздөн чоң болгон адамдарды айтканда, мисалы харабожи, хальмони, сонним, чоң эне, чоң ата, клиент деп айткан учурларда бун деп айтат экенбиз. Ханбун, бир штук адам, бир адам. Тубун, эки адам. Себун, үч адам. Эми кийинкиси гояңи, гаңажи, сеңсон. Мышык, күчүк балык, жаныбарларды айткан учурда мари деп айтат экенбиз. Бир штук, эки штук, семари, үч штук. Штукту да түшүнүп алдык. Эми бүгүнкү сылар. Эми биринчиси дон акча же хёнгым экөө тең акча. Экинчиси тоңжон тыйын монета, жипе кагаз акча. Төртүнчүсү шиньон кады кредитный карточка, кады болсо жөн эле карточка. Кийинкиси капс баасы сена же кагёк деп да айтат экенбиз. Бул жерде капс көбүнчө колдонулат. Алтынчысы сада арзан, биссада кымбат. Капсыль какта баасын түшүрүү. Нохта салуу. Пожанкада уруп берүү. Паккуда алмаштыруу. Хойбрада кайтарып акчасын алуу. Возврат кылып кайтарып акчасын алуу. Бүгүнкү грамматика түшүндүк. Кандай болот? Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анёң кешипчө, камсамнида.